Ustaz Hanafi alımlardan hadis amaldары barбы? Eğer bolsa emnege okubayбыз дейт. Bu жақсы суроо экен. Бирок окуйбуз, окубайбыз деп жазыптыр. Биз балдар Hanafi alımlarının kitepтерин көп окуйбуз. Бирок тилекке каршы көбүңөр түшүнбөйсүңөр, кимди окуп атканыңды билбейсиңер да. Мисалы биздин Көлмө медресесинде балдар ушул Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бир гана акыйдасы эмес, акыйда фик эмес, хадис китептери да окулат. Мен өз медреседен айтайын, биздин медреседе эң көп Ханafилерден хадис китептери окуткан ушу биздин медресе болсо керек. Башкаларды билбейм. Себеби биз ошол башталгыч этаптан баштап Давратул хадиске чейин ар бир класска Ханафи бир китеп киргизгенбиз. Ханафи алымдын хадисте китебин киргизгенбиз. Бирок аны түшүнбөйсүңөрбү билбейм, кандай суроо болгон. Негизинен биз окутабыз Кудайга шүгүр. Көп окутабыз. Бирок билип алгыла анда айтып кетейин. Эң биринчи Зады Талибин деген китеп окуйсуңар, билесиңерби? Зады Талибин деген китеп ошол Ханафи алым. Биздин устаз Мавлана Мухаммад Ашик Илахи рахматуллахи алейхи. Биздин устаз болот бул киши. Бул киши Мадина Мунавварада көп жылы мударрис болгон. Мадина Мунавварада Масжиди Набавийде ошол жерде хадис окутат эле. Ошол киши биздин устаздардын устазы, биз дагы зыяратын көрүп калдык. Бул кишини, ошол кишинин китеби Зады Талибин ошол Ханафи алымдын эмгеги. Ошол Мушкат Масабихтен тандап бизге берген. Мисал катары айтып атам силерге. Андан кийин биз мисалы имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи китебин окутабыз. Муснад Азам. Муснад имам Абу Ханифа. Имамдардын бар муснаддары бар. Муснад Ахмад, имам Абу Ханифа, муснад имам Шафи. Түшүнүңөрбү? Муатта имам Малик, имамдардын бар, имам кол эмнелери бар, амалдары бар, балдар, эмгектери. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи дагы муснады бар. Ошол муснад имам Азам деген китепти биз окутабыз. Ошол кайсы 3-4 курста ошол имам Азамдын муснады окулунат. Кадимкидей Абу Ханифа рахматуллахи алейхи риваяттары окулунат. Андан сырткары биз имам Мухаммаддын эки китебин окутабыз. Мухаммад Шейбани. Имам Мухаммаддын эки китебин окутабыз. Бирөөсү Муатта имам Мухаммад. Давран окуган балдар билет. Биз Муаттайын эки Муаттан окутабыз. Имам Малик менен имам Мухаммаддын. Экөөнүн тең окутабыз. Ошонун бирөөсү имам Мухаммад Шейбани Ханафи алым. Анын Муаттасын окутулат. Түшүнүңөрбү? Бүт Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин риваяттарыны имам Мухаммад рахматуллахи алейхи ан-Тарик имам Малик риваят кылат. Андан кийин имам Мухаммаддын Китабул Асарын окутабыз. Имам Мухаммаддын Китабул Асар деген китеби бар. Бул дагы хадис илмиде. Аны да окутабыз биз буларга, балдарга. Андан сырткары дагы бир китеп окутабыз. Асар Сунан деген. Асар Сунан жакын деле бир Hindistan alımlarının birisi, aябай жақсы kitep, Asar Sунан, Аллама Нимави рахматуллахи алейхи kitep olsa gerek. Bunu da okutабыз biz. Demek biz Hanafi alımlarının 6-7 kitabını okutабыз. Biz medresede bir gana akida elemiz, fiqh elemiz, Abu Hanifa rahmatullahi akidasındağın, fiqhındağın, hadislerin de bit barını okutабыз. Elhamdülillah. Bir gana okugan, жақсы düşünen adam gerek, talabalar gerek, düşünü okuyturgan. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул жерде болсо эмнеге окубайбыз дейт. Окуйбуз балдар. Бирок түшүнбөй турсаңар түшүнүп окугула. Макулбу? Ушул азыр айткан китептердин баардыгы Ханафи алымдардын китеби. Биз Абу Ханифа рахматуллахи алейхи хадисин окуйбуз. Имам Мухаммад Шейбанинин китабын окуйбуз. Устаз Даджал 2027-жылдары чыгып калышы мүмкүн деп көбү кыжалат экен го, ошол чынбы дейт. Балдар Алла Таала өзү билет. Даджал качан чыгат, имам Махди качан чыгат. Бул маселени балдар бизге койгон эмес. Бул Алланын сыры, Алла Таала өзү билет. Кыяматтын чоң белгилери. Буну мында чыгат, мында чыгат деген бардыгы туура эмес маалыматтар. Бул сыр Алла өзү билет. Түшүнүңөрбү? Кыжалат болуштун кереги жок. Биз балдар эң негизги маселе өзүбүздүн кол астында турган нерсеге ошону туура пайдаланайлык. Биздин эң чоң байлык өмүр, жашоо. Ошол өмүрдү туура пайдаланайлык. Даджал чыгабы, чыкпайбы, ал бизге тиешеси жок. Өз убагы келгенде чыгат. Чыккандан кийин не болот, ким эргешет, ким эргешпейт, Кудайдын иши ал. Түшүнүңөрбү? Биз андан сурай албайбыз. Биз ушул жашап аткан жашообузга жооп беребиз. 50 жыл, 60 жыл кандай жашадың, кандай өткөздүң, кайсы нерсени кылдың, кылбадың, ошого жооп беребиз. Даджалдын качан чыгышыгын Алладан башка эч ким билбейт. Түшүнүктүбү? Masnun dualar деген китептин ичиндеги дубаларга канчалык деңгээлде ишенип амал кылса болот дейт.
Эми ишене бер, ишенип дуа кыла бер. Хадисте келген дуалар айтылган. Хадисте келген дуаларга ишенип амал кылса боло берет. Негизи дуанын шарты балдар шектенбеш керек. Шашылбаш керек, шектенбеш керек. Алладан сурай берсең, Аллах субханала таала берет Кудай буйрса. Сажда учурунда бир эле субхана раббиял а'ла деген дуба айтылабы же башка дуба айтса болобу деген суроо экен. Негизи ушуну айткан жакшы балдар. Субхана раббиял а'ла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саббих исма раббикал а'ла түшкөндө ижалуха фи суджудикум деген. Саждаңарда кыгыла деген, саждада айтылаткан дуа. Андан башка да дуалар келет хадисте. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суббухун куддусун раббул малаикат ва рух окуган саждада. Андан башка да риwаяттар келген. Пайгамбарыбыз нафил ибадаттарда келген. Нафил ибадаттарда бул дуаларды окуса жайыз болот. Бирок негизги фарз намаздарда, сүннөттөрдө субхана раббиял а'ланы окуган афзел жакшыраак. Cuma namazdan keyin ehtiyatı peşim dep namaz okuşat. Uşul turabı ehtiyat peşim turalı malumat beriniz deydi. Bul baldar kebir kitaplarda ehtiyatı zuhur dep masale aytılıngan. Bирок ulamalar, mutaakhirin ulamaları, muhakkikin ulamalar okulbayt деген. Ehtiyatı peşimdi balдар zarılçılığı iki sebep менен чыккан. Birinci masale ulamalar aytkan bir yerde, bir ilde Mısır'da, şahırda bir yerde cuma bolot деген. Ekinci yerde cuma bolboyt деген. Түшүнүңөрбү? Мисалы халифа менен bir жерде намаз окулса шаарда болду. Элдин баары келип окуган, калгандар экинчи жерде окуса жума өтпөйт деген. Бир маселе. Экинчи маселе жуманын шарты табылбай калса эмне болот деген маселе келгенде, ушу эки себептен уламалар не кылган, эhtiyat пешин окулат деген сөз чыгарышкан. Бирок биринчи маселеге келгенде баары иттифак кылышып, аны жойгон. Ал кандайча бүгүнкү күндө bir emez bir neçe yerde cuma okunat, bardығы cuma bola berет. Çünkü azır андай emez, el köböydü. İlgeri eldin barını bir meşike topta okuşu mümkün ele. Azır андай emez. Bir ile şahırda yüzdөгөн meşitler var. Yüzdөгön yerde cuma okunat. Ulamaların barını aytat, büt barının cuması boldu deydi. Bul meşitiki de boldu, bul da boldu, bul da boldu, bar boldu deydi. Halifa men okugandı, başka men okugan aytması yok azır emi. Çünkü ekinci şart kaldı emi. Cuma'nın şart табылып калса эмне болот деп. Буну да уламалар айтат. Cuma'nın şartı табылса cuma oku, Cuma'nın şartı табылбаса эмне окуба? Эhtiyat zuhur кереги жок дейт. Şart табылдыбы? Сен cuma oku. Şart табылбайбы? Анда zuhur oku. Түшүнүңөрбү? Эhtiyat zuhur деген маселе ушундай маселе эhtiyаттан алынган. Бирок уламалар айтат, буну антип ада кылган туура эмес дейт. Мунун бир себеби балдар. Мисалы биз эмне кылып атабыз? Cuma күнү Cuma namazı bolbo şek bolup atat. Şart bolbogon sebepti. Bunda şek bolup atat. Zuhurda şek жок. Eң kızığı ulamalar aytat, şektүү nersени жамаат менен окуйсаңар дагы, şeksiz nersени неме менен окуйсаңар, infiradan өзүнчө жалгыз окуйсаңар дейт. Бул туура эмес дейт. Zuhurda şek жок да. Туурабы? Şek неде болуп атат? Жумада болуп атат. Ошон үчүн уламалар айтат, бул эме эмес, маселе эмес. Ошон үчүн китептерде кээ-бир китептерде келген, буга фатва эмес. Бүгүнкү күндөгү фатва кайсы жерде жуманын шарттары табылса, жума окуй бериш керек. Шарттары табылбаса, анда эмне кылынат? Зухур окусун. Бирок ал жердеги адамдар жума үчүн башка мешитке барып окуйт. Түшүнүңөрбү? Өзү окуйм десе жума окуй берет, пешин окуй берет. Ал эми эhtiyat зухур деген маселеге уламалар бүгүнкү күндө окулбайт деген. Мен неже карындаштарым бар, кээ-бирөөлөр уят жаман сөз менен сөгүшсө мен аларга унчукпай коём дейт. Койсом дайыс болуп калбаймбы дейт. Эми акырын түшүндүр, эйлеби? Уят болот, мынтип сүйлөбөгүлө деп. Негизи адамдын оозу бузулбашы керек. Алла берген тил аманат. Муну чырайлуу жакшы сөздөргө колдонуш керек. Түшүнүңөрбү? Адамдын оозу бузулган эң жаман нерсе. Ошол айтат го хадисте тилиң менен тозокко киресиң деп. Ошон үчүн тилди сакташ керек. Уят сөздөр менен уят карыса, анда акырын түшүндүрүш керек. Муну сүйлөбө, айтпа деп эскертүү бериш керек. Бир тууган акемдин аялы менен, тагамдын, абалардын аялдары менен кол берип учурашсам болобу дейт. Бул бир туугандын аялы бул махрам эмес. Жеңелер, тагаларынын аялдары булар махрам болбойт балдар. Махрам болуп калышы да мүмкүн негизи. Намахрам болсо,
Эгер жашы улгайып калган болсо болот булар. Жашы улгайып калган апалар болсо, жеңелер болсо, алар менен болот. Анан жаш болсо сактанган жакшы. Түшүнүңөрбү? Сактанган жакшы. Жаш улгайып калган болсо уруксат берилет шариятта. Устаз, жыландын эти жана чегирткенин эти адалбы дейт. Жыландын дейби? Жыландын эти адал эмес. Чегирткенин эти адал булдар. Чегирткеден мурат баягы талаада дан жеген. Түшүнүңөрбү? Үйдө жүргөн, биякта жүргөн эмес. Нажас жерде жасап жүргөн эмес. Бул талаада эт жеген чегирткени жесе болот. Бизде жейилбейт адатта, бирок халал, харам эмес. Ал эми жылан харам, жегенге болбойт. Хираун күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай ибадат аткарчу дейт. Аллах алам, Алла өзү билет. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам немеге чейин, вахий түшкөнгө чейин Ибрахим алейхиссалам дининде болгон. Ошол дин боюнча Аллага сыйынып келген. Калган акыйкатын Алла Таала өзү билет. Устаз, менин байкем банкта иштейт, кредит берет. Алган айлык адалбы, же арамбы? Ал акчасын мага да берип турат дейт. Негизи кандай банкта иштейт караш керек. Кредит банк болсо, харам банктар болсо, мисалы рыба, суткорлук негизи иштеген, көбүнчө банктар ушундай болуп калды да. Анда иштеген болбойт балдар. Иштеген болбойт. Өзгөчө ошондой кредитке тиешеси бар болсо, бухгалтер болуп иштесе, түзмө-түз баягы 10 адамды айтат го, берген, алган, күбө болгон деп. Ошолорго түзмө-түз тиешеси болсо, анда ал иш болбойт. Андай адам башка ишти которсун. Башка иши которуп, ошол башка иш кылган жакшыраак. Анан сага берген акчаны биз билбейбиз эми. Мүмкүн башка акчадан сага бериши мүмкүн. Аны такташ керек. Эгерде чын эле ушул баардык кредит болуп, ошол акчасы болсо, албаш керек анда. Бирок башка дагы кирешеси болсо, анда алсаң болот. Негизи эле кредиттен алыспаган жакшы. Устаз, шым бийлегин кызыл ашыктан ылдый кылып кийсек күнөө болобу дейт. Шым, шалбар балдар кийген кийимдерди ашыктан түшкөнгө болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте ма асфала минал ка'бейн фа хува фин-нар деген. Ма асфала минал ка'бейн, кызыл ашыктан түшүп кеткен нерсе дозокко алып барат деген. Ошон үчүн уламалар айтат, кызыл ашыкка чейин болсун дейт. Кызыл ашыктан түшүргөнгө аракет кылбагыла дейт. Кээ кибир болсо болот, кибир болбосо болбойт деген сөздөр айткан. Ханафилерде андай эмес. Ханафилерде кибир деген эч бир нерсе жок. Кибир болобу болбойбу, негизи эхтият ошондо. Менин кибирим жок деген өзү кибирдин аламаты. Кызыл ашыктан түшүрүп алып, менин кибирим жок деген өзү кибирдин аламаты болот. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр Сиддик разыяллаху анху сат берген. Ал киши арык киши болгон, белимде турбайт деген, түшүп кете берет дегенде пайгамбарыбыз сен алардан эмессиң деген. Ага тазикия берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Башкага эхтият кылган жакшы. Албетте уламалар айтат, мындай күндүн суугунда, суук учурларда сууктан сактаныш үчүн болот бул. Сууктан сактаныш үчүн түшүнүңөр бул үзүр менен жайыз болот. Ал эми башка учурларда ошо жок дегенде кызыл ашыкта турсун, андан түшкөн жакшы эмес. Абу Талиб өлгөндө жаназасын кандай окушкан, биз окуган бизби дейт. Эми Абу Талиб өлгөндө кандай болгон, аны мен билбейт экенмин. Анан бул киши мусулман да болгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң жеңил азап ушуга болот деген. Эки путун астына коюлган чоктон башы кайнайт, мээси кайнайт деген. Алла баары сактасын. Бирок ото ыйлаган, өзгө кайгырган себеби эң жакын немеси болгон, атасынын мөрт тууганы, чоң атасы болгон, аябай жакшы кызмат кылган. Ошон үчүн пайгамбар өкүнгөн. Ошондо анан Алла Таала аят түшүргөн: "Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинналлаху яхди ман яша" деген. Бирок мусулман болгон эмес, калганын Алла Таала өзү билет. Биз мусулмандар төмөндө баратабыз, бул кыйынчылыктардан кантип кутулсак болот дейт. Истигфар тоба кылыш керек балдар. Динге бекем болуш керек. Анан келечек муунду дин менен тарбиялаш керек. Ошондо гана өсөбүз. Келечек муун бала чакабызды баарыбыз дин менен тарбияласак, мусулмандар бир гана дин менен өсөт балдар. Дин өспөсө калганы баары бекер. Биздин негизги максат ошол дин менен жашоо болгондон кийин динге аракет кылсак, дин өссө, ошол биздин өскөнүбүз ошол.
Ustad уурийни сыксам, аппак коюу нерсе чыгып, кан чыкпаса, дарап албай эле намаз окуй береби дейт. Эгерде ошол чыккан нерсе ириң болсо, ирин агатырган ирин болсо, анда тарасынат. Түшүнүңөрбү? Эгерде ириң эмес, катып калган бирдеке болсо тарасынбайт анда. Бирок суу ириң болгон болсо, анда тарасынат. Зуфар рахматуллахи алейхи Ханафи мазхабындагы бир аз кененирээк айтып берсеңиз дейт. Бул имам Зуфар боюнча сураптыр. Зуфар ибн Хузейл разияллаху анху. Ханафи алым, Ханафи мазхабында. Ханафи мазхабында балдар 40 алым болгон. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Ханафи мазхабты өзү түзгөн эмес. 40тан турган жамаат болгон. Ахли шура 40 адам болгон. Ошолор менен кеңешкен. Ошолордун ичинде 3-чү же 4-чү орунда имам Зуфар турат. Зуфар ибн Хузейл рахматуллахи алейхи 3-чү же 4-чү орунда. Эң биринчиси Абу Юсуф, Казы Абу Юсуф, ана Мухаммад Шейбани, андан кийин кээ бир риваятта Зуфар ибн Хузейл, кээ бир риваятта Хасан ибн Зияд, ана Зуфар ибн Зияд. Хасан, Зуфар. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бул Ханафи алымдарынын чоң алымдарынын бирөөсү. Ханафи мазхабында балдар фатваларда 17 маселеде имам Зуфардын маселесине фатва берилет. 17 маселеде имам Зуфар фатва берилет мазхабына. Имам Зуфар рахматуллахи алейхи дагы чоң муштахид, чоң алым, өзгөчө кыястын чоң имам болгон. Кыяс боюнча ханафилерде эң чоң алымдардын бирөөсү ушул имам Зуфар рахматуллахи алейхи болот. Обул мажаз мутариф дейт. Буларды ошол ким эле усул окуткан устаздар сурагыла. Усул фикh ким окутат, ошону сурагыла. Закир Найк мазхаб карманбайт дейт экен деп уккум эле ушул чынбы дейт. Эми Алла өзү билет балдар. Бирөөдү кармалат айта албайбыз биз. Аны өзүнөн сураш керек. Бирок Закир Найктын динге кылган салымы өтө көп. Түшүнүңөрбү? Көптөгөн мусулман эместерди мусулман кылып атат. Ошол жерде адамдарды динге алып келгенге көп салым өтө көп. Өзгөчө буддизмдеги хиндуларды, башкаларды динге көп салымы көп. Себеби бул киши мына адьян дейт, башка диндерди жакшы билет. Христиандарды, еврейлерди, буддизмдердин диндерин жакшы билип, ошолордун өздөрү менен далилдеп, ошолорго каршы шариаттагы өкүмдөрдү айтып, ошол менен көптөгөн адамдарга салымын кошуп, көптөгөн адамдарды мусулман кылып атат. Алла кабыл кылсын. Анын мазхабы кандай экенин мен билбейт экем. Аны өзүнөн сурап алгыла, мейлиби? Өтүп кеткен адамдардын арбахына рухуна деп аталып, атын ушул сөздөр кошуп дуба кылуу жайызбы дейт. Эшматтын рухуна, Ташматтын рухуна де арбагына дейт. Эми боло берет. Боло берет. Атын айтып дуба кылса деле эчтеке болбойт. Атын айтып дуба кылсаңар жарай берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям миражга чыкканда 5 вакыт намаз фарз болгон. О чейин кандай намаз окулган дейт. Ага чейин балдар эки түрлүү риваят келет. Бир риваятта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тахаджуд окуган. Түшүнүңөрбү? Wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak. Ошол нафили намаз кылып Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла таалам не берген, тахаджуд намазын берген. Кээ бир риваяттардан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эрте менен фажр, анан асырды окуган деген риваяттар келет. Бирок көбүнчө риваяттар Пайгамбар буга чейин тахаджуд намазын окуган дейт. Аллаху алам. Сапарда сүннөт окубаса болобу дейт. Сапарда балдар жеңилдик берилген. Ошон үчүн фарзды кыскартып окуйбуз. Касыр кылып окуйбуз кыскартып. Сүннөттү өткөн сабактарда айтканбыз, балдар бул каралат. Эгер вакыт келен болсо сүннөт окулунат. Вакыт тар болсо анда фарз окуп кетиле берет. Пайгамбарыбыздан эки түрлүү хадистер келет. Түшүнүңөрбү? Пайгамбар окуган учурларда кездешет, окубай кеткен учурда кездешет. Ошон үчүн бул вакытта каралат. Вакыт келен болсо анда эмне кылынат? Сүннөттү да окуйсуң, вакыт тар болсо анда фарз окуп кете бересиң. Жума намазга кандай ниет кылабыз дейт. Кадимкидей эле намазга ниет кандай ниет кыласыңар? Түшүнүктүбү? Ниет кылганда ошол кайсы намазды окуп аткан ниет кылсаң болду. Ошону ажыратып койсоң эле болду. Фарзды баягындай асыр, зухур, магриб дегенде жума намазы деп ниет кыласыңар болду. Ниет негизи бул жүрөктүн амалы. Жүрөктөн кылына турган нерсе. Түшүнүңөрбү? Жүрөк менен эле немени жума окуйм деп ниет кылсаң, ошол ниет жумага жарай берет.